Düşev, özümü boyda kameradan gösterip байланышқа çıktı. Ne жұмыс бойынша аяқта жүресіз? Сіз жұмысты улап беріңіз. Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынын Кырдаал борбору күнү-түнү 24 саат үзгүлтүксүз иш алып барат. Борбордо облустун бардык аймагындагы камералар аркылуу көзөмөл жүргүзүлөт. Нөмөтчү милиция кызматкери кырсык же кылмыш фактысы катталган учурда ошол аймактагы милиция кызматкерлерине дароо маалымат берет. 360 градуска бурулган камераларыбыз бар. Бардык кылмышкердин жүргөн жери аныкталган учурда тиешелүү системалар бар. Ички иштер министрлигинде ошол багытта системадан бизге сигнал келет. Ошонун негизинде биз тиешелүү кызматтар менен биргеликте ошол кылмышкердин кайсыл жерден басып кетип атканын, кайсыл учурда кайсыл жакка бурулуп кетип аткандарын дароо жеткирип кармоого тийиштүү иш-чаралар жүргүзүлөт. Жалал-Абад облусунун аймагындагы коомдук коопсуздукту камсыздоо жана кылмыштуулуктун алдын алуу максатында негизги көчөлөргө, соода жана эс алуу жайларына, ошондой эле эл көп чогулган аймактарга 480ден ашуун видео камера орнотулган. Бул камералардын жардамы менен 2025-жылдын 9 айында 290 кылмыш иши ачылып, издөөдө жүргөн 31 адам аныкталды. Мындан тышкары видео көзөмөл системасы жол кырсыктарынын жана коомдук тартип бузуулардын алдын алууга да чоң салым кошууда. Ошол 288 окуялар, укук бузуулардын ичинен негизинен ошол жол транспорт кырсыктары боюнча, туура эмес жерге токтотуп койгондор боюнча, мыйзамсыз айнектерин караңгылатылгандар боюнча жана ошондой эле жаңы мыйзамдардын негизинде никап боюнча дагы ошол тиешелүү онлайн режиминде көзөмөлдөп чаралар көрүлгөн. Жалпы айып пулдун саны 1 миллиондон ашык айып пул салынган 9 айдын ичинде. Андан тышкары кылмыштар боюнча айта кетсек, ушу видео камеранын жардамы менен 290 кылмыштын бети ачылган. Бүгүнкү күндө именно ошол видео байкоонун жардамы менен. Андан сырткары жалпы 9 ай ичинде ушу Жалал-Абад областынын аймагында ошол издөөдө жүргөн 31 кыл атуулар кармалган. Анын ичинен 7 дайынсыз жоголгон атуулдар, калгандары кылмыш иши боюнча изделип жаткан атуулдар кармалып, тиешелүү кызматтарга, бөлүмдөргө жеткирип берилген. Кылмыш жасалган учурда аны дароо аныктоо жана шектүүнү табуу милиция кызматкерлери үчүн кыйла жеңилдеди. Бул заман талабына ылайык өнүгүп жаткан технологиянын натыйжасы. Негизги аймактарга орнотулган камералар аркылуу издөөдө жүргөн кылмышкердин жүзү аныкталып, тиешелүү кызматкерлерге дароо билдирүү жөнөтүлөт. Ошондуктан кылмыш жасап, аны жашыруу мүмкүн эмес экенин ИИМдин ардагерлери белгилешип, жарандардын мыйзамды сыйлоого жана кылмыштан алыс болууга чакырышат. Мамлекетибиз жетишип, ар бир калктуу конуштарга, ресторан, кафелерге, базарлардын бурчтарына, чоң-чоң көчөлөрдүн кесилиштерине видеокамераларды коюп алып элди мамлекет тарабынан колдон келишинче кылмыштан азайтууга, аларга эме бөгөт коюуга аракеттер жасап атат. Ошол себептен мен бардыгына кайрылат элем. Мамлекет ушунчалык көзөмөл кылып аткандан кийин бүгүнкү кылмышың эртеби кеч билинип калат. Ата-баба бекер айткан эмес, кыңыр иш кыргылда да билинет депчи. Ошон үчүн кылмыш кылбагыла, эч ким көргөн жок деп эле эме кылыр, мыйзам бузуучулукка барбагыла. Кыргызстанда 20 миңден ашык видеокамера орнотулганда гана өлкө боюнча толук коопсуздукту камсыз кылууга мүмкүн болот. Бул тууралуу президенттик администрациянын маалымат кызматынын жетекчиси Дайыр Орунбеков социалдык тармактагы баракчасына билдирди. Анын айтымында, учурда республика боюнча 2000ден ашык гана камера иштеп турат. Акыркы үлгүдөгү бул камералар адамды жүзүнөн тааный алат. 360 градуска айланып тартуу мүмкүнчүлүгүнө ээ жана көп функционалдуу. Борбор калабыз Бишкек шаарында жетиштүү камералар орнотулган. Учурда башка аймактарда дагы коопсуз өлкө долбоорунун алкагында жумуштар уланып жатат. Акыркы жасалган оор кылмыштардын бетин ачуу операциясы дагы так ушул камералардын жардамы менен ишке ашты. Кылмышкерлерге жана кылмыш жасоого ниеттенгендерге эскертүү: эч качан кармалбай калам деп ойлонбогула, кылмыш жасабагыла. Учурда жетиштүү техникалык мүмкүнчүлүктөр, иликтөөнүн жаңы ыкмалары бар. Котулуп кетем деген кыска ойго азгырылбагыла. Кыргызстан коопсуз өлкөгө айланыш керек.
Белгилей кетсек, коопсуздук камераларынын жардамы менен Айсулуу Мукашеванын өлүмүнө, ошондой эле Ак Ордо конушундагы 2 адамдын өлүмүнө шектүүлөр кыска убакыттын ичинде кармалган. Бул видео көзөмөл системасынын натыйжалуулугун жана кылмыштын изин суутпай ачууда технологиянын чоң ролу бар экенин дагы бир жолу далилдеди. Ошондуктан ар бир жаран көрбөйт деген жаңылыш ойдон алыс болуп, мыйзамды сыйлоого жана кылмыш жасоодон улак болууга тийиш. Коопсуздук камералары коомдук тартипти сактоонун жана жарандардын коопсуздугун камсыздоонун маанилүү булагы болуп калды. Айбек Исабеков, Шайыр Зайырбек уулу, Регион.